فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, өткөн сабакта калимату шахада аркылуу Аллах Тааланы таануу жолдорун үйрөнгөн элек. Бүгүнкү сабакта болсо калимату таухид аркылуу Аллах Тааланы таанууга биргеликте аракет кылабыз. Калимату таухиддин мааниси, эгерде кыргыз тилиге сөзмө-сөз которо турган болсок, калимату таухид жалгыз кудайлуулук деген маанини билдирет. Ал эми калимату таухиддин мааниси, арабча болгон мааниси ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд, юхйи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайру ва хува аля кулли шайин кадир. Жалгыз шериги жок, Аллах Тааладан башка Кудай жок. Лахул мулк ва лахул хамд. Бардык бийлик жана мактоолор ага гана таандык. Юхи ва юмит, тирилтирет, өлтүрөт. Ва хува хайюн ла ямут. Ал тирүү, эч качан өлбөйт. Биядихил хайр. Анын колунда бардык жакшылык. Ва хува аля кулли шайин кадир. Жана ал ар бир нерсеге кудуреттүү. Ушул калимату таухид, урматтуу момун мусулман бир тууганым. Калимату таухидди сөздүктөгү болгон аныктамасыга келе турган болсок, калимату таухиддин сөздүктөгү болгон мааниси нисбатул фардияти иля шейин ва нафиу тааддуди анху. Бир нерсеге жалгыздыкты таандык кылуу жана андан көптүктү төгүндөү. Ушул таухид келимесинин сөздүктөгү болгон аныктамасы. Ал эми терминдеги болгон аныктамасыга келе турган болсок, уламаларыбыздын терминдеги болгон таухид сөзүнүн аныктамасы өтө көп болгондуктан, убакытты үнөмдөө максатында бир гана термин аныктамасы менен чектелейли. Ал да болсо ал-иману биллахи вахдаху ла шарика лах, ла фи затихи ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أحكامه ولا في أفعاله. Жалгыз шериги жок Аллах Таалага иман келтирүү. Жалгыз шериги жок өзүнүн затында. Жалгыз шериги жок көркөм 99 ысымдарында. Жалгыз шериги жок сыфаттарында. Жалгыз шериги жок өкүмдөрүндө. Жалгыз шериги жок иш аракеттеринде. Ушундай болгон жалгыз шериги жок Аллах Таалага иман келтирүүнү таухиддин терминдеги болгон аныктамасы болот. Ал эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, Кур'аны Каримден далил келтире турган болсок, Аллах Таала Кур'аны Каримде эмне дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. Senden aldыңкы пайгамбарлардын ар бирине менден башка сыйынууга татыктуу Кудай жок, жана мага гана, өзүмө гана ибадат, кулчулук кылгыла деген нерсени вахий кылдык дейт. Демек, урматтуу момун мусулман бир тууганым, пайгамбарлардын жиберилиши таухид акыйдасыны, таухид ишенимини түшүндүрүү үчүн экен. Жана ошондой эле жалгыз Аллах Таалага гана кулчулук кылуу ишенимини түшүндүрүү экен. Демек, Аллах Таала пайгамбарларды инсандарга таухиддин маани магызыны түшүндүрүү үчүн жиберген экен. Жана ошондой эле пайгамбарларга, алейхиссаламдарга ыйык китептерди дагы түшүрүшүдөн негизги максат
Бул инсандарга жалгыз кудайлуулук ишенимини түшүндүрүү үчүн китептерди ham жиберген экен. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадисинен далил келтире турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде тавхид жөнүндө төмөндөгүчө айткан. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Menin aytkan sözlөрүмдүн жана менден алдыңкы пайгамбарлардын айткан сөздөрүнүн эң абзели ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Жалгыз шериги жок, сыйынууга татыктуу Аллах Тааладан башка Кудай жок деген тавхид келимеси деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадисинде айтты. Демек, урматтуу момун мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана пайгамбарыбыздан алдыңкы пайгамбарлардын, элчилердин айткан сөздөрүнүн эң абзели бул тавхид келимеси. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, эмки сабагыбызда ушул тавхид келимесини кандай кылып тилибиз менен айткан нерсебизди жүрөгүбүз менен тастыктап, жүрөгүбүз менен тастыктаган тавхид келимесини күнүмдүк турмушубузда кандай кылып иш жүзүнө ашыруу ыкмаларыны терең сиздер менен баяндайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.